Эмоцияңыздын демерчүсү. Кайра Жыргалбек уулу азыр дагы да болсо ышкырык жаңырган жок, оюнду улантышы керек. Дарбазанын көзүнөн чыгарылган топ бул жерде жана чоң футболдо мындай жерден дароо дарбазага кубаттуу сокку жолдонорун жакшы билебиз. Сержан Токотаев даяр бул соккуну кабыл алууга жана дарбазанын тирегичине тийип кайтты. Андан ары өзүңүздөр көргөндөй өтө кооптуу, өтө кубаттуу сокку жана Ержан Токотаев эгер бир аз ылдыйраак болсо кармамак экен. Мына көрдүңүздөрбү? Дал ошол Ержан Токотаевдин мүмкүн болчу. Жана жергиликтүү көрмандар мына колдону улантууда жана сол канат менен качып кетүүгө канчалык ашыкпасын Али Салехке бүгүн кайра Жыргалбек уулу андай мүмкүнчүлүктү берелик деп жаткан учурда биринчи тайм жыйынтыкталды. Эсеп 0-0 жана мына кыргызстандык көрмандар жана биз алар үчүн кубанычтабыз. Адылжан Абдурахманов болчу жана 22 номурда ойногон Алимардан Шүкүров, ордон 20 номурда Бактияр Дүйшөбеков чыккан. Азыр ышкырык жаңырды. Акшумкарлар топту оюнга кошту. Алдыңкы ушул чабуул бөлүгүндөгү оюнчулар бул сол чабуулчу Гүлжигит Алыкулов, анын жарында чабуулга басым жасаган жарым коргоочу катары Каймер Дарыл азыр оң канатка чыгарылган пас жана дарбазага чыгарып берүүнү жасаган жок. Командалык жүрүшкө басым жасоо татына эми гана баш менен жолдонгон Биркен Араб Эмирликтеринин коргоочулары тартып алган көрүңүздөр. Азыр дагы да болсо бир узун пас. Кожо Жоэл топко кирип барды, сактады. Пас Каймерке, Алыкулов топко күрөштү жүргүздөгүчө өн эрежесин бузууга атталды жана пенальти. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, жок симуляция үчүн деген дагы чечим жана экинчи сары айып кагаздагы Гүлжигит Алыкуловго дагы ден соолук амандык каалайбыз. Азыр дарбазанын көзүнөн узатылган пас, сокку жана бир топ мына дарбазадан айып аянтчанын ичине. Фабио Лима мына сыртты көздөп пас калтырды. Эми гана жер менен чимирилген топ Ержан Токотаев. Азамат кайрадан дагы бир кооптуу учурда салкын кандуу оюнду жүргүздү. Карасаңыздар бул жерде топ ушул Кайо Каннедо багытын өзгөрткөн, бирок Ержан Токотаев соңку көзүнүн меңге чейин салкын кандуу болду. Топту пас чыгарып берди. Ал ортодо Мерк топ менен сокку тирегичке тийип кайтты жана сокку жолдогон бир аз гана тактык жетишпей калды. Эки оюнчуну артта калтырды. Жакынкы бурчка жолдонгон кубаттуу сокку дарбазанын тирегичине кайткан. Жеке менин оюм боюнча мына Кими Мерк топ кайтып келет деп күткөн эмес. Эгер күткөн болсо анда Фабио Лиманын калтырып берген жакын пасы. Ал ортодо сол канаттан тереңге чыгарылган топ. Экинчи кабатта Шамурзаев жана дарбазага канча дагы сокку жолдогон Фабио Лима утат жана Кайо Каннедо топ менен. Кайо Каннедо Фабио Лимага. Фабио Лиманын пасы. Токотаев Азамат өз чабуулун баштады жана Али Махмудтун пасы. Эч кандай офсайд жок, бирок бул ирет Амантур Шамурзаев мына кечиксе дагы өз позициясын татыктуу оюнчу экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Азыр дагы бир пас. Токотаев дарбазаны ишенимдүү таштап чыкты. Кагылышы чындыгында оор жана биз бул эпизодду кайталоодон мына ушул жерден көрөт болушубуз керек. Бардыгы жакшы болгону бул жерде эми Кайо Каннедо дагы бир аз актерлук чеберчиликти кошкон. Себеби өзүңүздөр билгендей эле ал атаандашты Махмуд жана Али Махмуд менен Ержан Токотаевдин тирешине назар салабыз. Ержан Токотаевга өтө көп пенальтилерди алып чыкканын билебиз. Клубда улуттук курама командада дагы алып чыккан жана бул ирет дагы ал мыктылык деп ишенебиз дегиче багытты тапкан менен ал топту мына мынтип дарбазасын кургак сактап кала албай калды. Ержан Токотаев азыр канча дагы бул жерде Ержан Токотаев мына топтун
караңыздар багытын тапканы менен мына өтө кубаттуу сокку болуп калды дагы ал топту алып чыгууга дагы мүмкүн болгон эмес. Тилекке каршы кошумча убактарда мына калыстын туура эмес чечиминен биз пенальти алып олтурабыз. Айып сокку жана Эржан Токотаев мына топко жеткени менен аны дарбазадан алып трансляцияны сиздерге көрсөтүүдө бизге 1xbet букмекерлик компаниясы колдоо көрсөттү жана ал ортодо оң канат менен дал ошол Бириккен Араб Эмирлигинин оюнчусу Кайо Канедо болчу. Ышкырык жаңырды. Эсеп 1-0 Бириккен Араб Эмирликтеринин оюнчулары оор беттеште жеңишке жетип олтурат. Биздин оюнчуларыбыз бир футболчуга аз экенине карабастан татыктуу оюн көрсөттү. Сыймыктанабыз. Жалпыңыздарды дал ушул Кыргызстан улуттук курама командасынын 2023 жылдагы соңку оюнунан куттуктайбыз. Албетте жалпыбызды алдыда